Leйлек районунун Коргон айылында жаңы диний окуу жайдын эшиги ачылды. Билим уясы жергиликтүү элдин демөөрчүлүгү менен курулду. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи катышты. Бул биздин районубуз үчүн өтө маанилүү окуя. Себеби ушул бүгүнкү күнү ачылып жаткан медресебиз биздин жаш муунду тарбиялоодо, жаш муунга диний билим берүүдө өтө чоң ролду ойнойт деп биз терең ишенебиз. Аземде азирети муфтий Абдулайзиз Закиров диний билимди туура багытта берүүнүн маанилүү экендигин айтып, салттуу исламдын баалуулуктарына негизделген диний билим коомдун ынтымагын ого бетер бекемдеп, жаштардын руханий өнүгүүсүнө мыкты өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Урматтуу жаштар, бүгүн 35 жылдын ичинде ошол доордо республика боюнча 14 гана мечит болгон болсо, мен жогоруда атайын баса белгилеп сиздерге айттым. Бүгүн 5000ге чукул мечитибиз, анын ичинен 1552 жума мечитибиз, 211 диний окуу жайыбыз мамлекеттик эсептик каттоодон өтүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн бүгүнкү күндө жүргүзүп келатат. Медресенин курулушуна айыл эле активдүү катышып, окуу жайдын толук кандуу ишке берилишине өз чөнтөгүнөн салымдарын кошушкан. Медреседе жаш муундар үчүн диний билимден сырткары орус тили, чет тили да кошумча окутулат. Албетте медресеге биз сыймыктана турган эң бир нерсе арабтардан же башка жактардан иш жардам албастан эл өз тыйыны менен бүтүрдү да. Биз буга сыймыктанабыз да, кубанабыз. Анан дагы албетте медресе куруу оңойго турган жок, бирок биз иншалла элдин күчү менен, элдин жардамы менен, Москвадагы балдардын жардамы, Бишкектен жардам берип отуруп, Кудай кааласа медресебизди бүтүрүп алдык иншалла. Негизги биздин багытыбыз Куран жаттоо, ошону менен биргеликте шарият илими, ошондой эле кыргыз тили, кыргыз адабияты, орус тили, чет тили, ошол сабактарда кошумча окулмакчы. Ошол эле мезгилде бизде бул жерде 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык курстар окутулат дагы. Ошол эле мезгилде ошол курс бүткөндө сертификат берилет. Ал эми 3 жылдык окууну бүткөндө диплом менен камсыз болот. Баткен облусунун аймагында жалпысынан 564 мечит жана 20 диний окуу жайы бар. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саетов, Ала Тоо 24, Баткен облусу.